Нуржигит ага, сиз апаңызга окшош экенсиз, көрүнүп турат. Сизди кандай акылдуу эне тарбиялаган деп сизге дагы жакшы бир билдирүүлөрүн узатып өтмөк экен. Рахмат. Нуржигит ага, ушул эле суроону, Рамазан айы быйыл сизге кандай келди? Былтыркыга салыштырмалуу эми чоң эле айырмачылык бар да. Былтыр башкача пандемия эми күчөп турган убагы болчу. Быйыл дагы күчөп турса дагы эми бир иш-чаралар болуп атат. Сиз барып өзүңүздүн дааватыңызды Билесизби, мен ушу бирдекени тиледим, дагы карантин болуп калбаса экен, таравих намазын окуй албай калбасак экен депчи. Анткени баягындай бир толук тутум келет да. Мунун рахаты башкача, ачкачылыктын рахаты башкача да. Чындап ачкачылык менен эс тутум жакшырат экен, ачкачылык менен ачка адамдын кадырын билет экенсиң, ачкачылык менен адамдын интеллектиси жакшырат экен да мындай. Акыл өсөт экен, руханий байлыгы. Бир сөз менен айтканда, жана Гапыр Мадамиев деген агай бар, ошонун сөзү аябай жакшы да. Ашказан бар, төш казан бар, баш казан бар депчи. Биз ушу көбүрөөк ашказанды ойлой берип, анан төш казан менен баш казан артта калып кетет да кээде. Эми баш казанды эле толтуруп коюп атабыз, көбүнчө мына бир балекет болду, ачыгын айткандачы. Бир вирус болду. Бир мусор менен толтуруп атабыз да. Мунун деле билесиз, мегабайт ченелүү. Ошон үчүн көбүнчө акылга иштеш керек, рухка иштеш керек. Бирок ашказан эң төмөндө дейт да, ал бууланып атып дейт, жүрөк менен мени уулап коет. Ошон үчүн анын ачка болуп турганы жакшы депчи. Мына карасаңыз, Кыргызстанды көтөргөндөрдүн баардыгы ач балдар болгон. Мындай токчулук эмес, жокчулукту көргөн балдар да. Токчулукту көргөн балдар келип, Кыргызстаныбыздын акыбалын бүртөп эле мындай кедерге кетирип койдукпу деп ойлоп калам да. Ошон үчүн бул ачкачылык, орозодогу тилектер башкача, орозодогу ибадаттар башкача, орозодогу адамдын бир жакшы амалдары башкача. Ошон үчүн бул орозо мага ар бир жолу мурдагыдан жакшы тутсам деген ниет бар да. Анткени өмүр деген бул ченелүү нерсе. Качан аманат өмүрдү эсине тапшырабыз билбейбиз, бирок ушул ар бир орозону акыркы орозодой тутуш керек дейт да. Мүмкүн болушунча ушу соопту топтогонго сезондон пайдаланып калганга аракет кылыш керек деп айтышат. Ошон үчүн эми Кудайым узун өмүр берсин, бирок ушулга чейин туткан орозолордун эң жакшысы ушу болсун экен деп колдон келген аракетти кылып атам. Машаллах. Аллах таалам кабыл кылсын тилегиңизди.